социалдык өнүктүрүү министри. Бул жердесиз да. Сиз өткөндө ошо жерге министр болуп келгенден кийин данныйды чыгардыңыз да. 1 миллиард 107 миллион сом экономия жасадык деп эметтиңиз. Сиз аны реформа дейсизби, же ревизия кылдыңызбы? Каяктан алдыңыз ошо 1 миллиард 107 миллионду кантип ошондой сыртка чыгардыңыз? Ошол жердеги хищениеби бул, же коррупциябы? Буну кантип сиз мына айттыңыз азыр, эл угуп турат. Урматтуу Мурат Ганиевич, биз жумушту баштаганда биринчи эмнеден баштадык? Эсептөө палатасынын акыркы 2 жылдагы актыны изилдөөдөн чыктык. Ошондо счетный палатанын корутундусу бар. Бир жылы 650 миллион сом, кийинки жылы 1 миллиард сом дарексиз акчалар кетип аткан деген. Бизде бүгүнкү күндө корпоративная информационная система социальной помощи деген автоматташтырылган база иштеп атат. Ар бир пособие алуучу аты жөнү менен, пин номери менен бизде учетто турат. Ай сайын теге райондор бизге потребный сумма берет. Ошол потребный сумманы биздикилер төлөп келе берген. Жыл аягында биздин базага кирген алуучулардын төлөй турган акчабыз маселен 6 миллиард болсо, фактически төлөп жүргөнбүз 7 миллиард сом акча төлөп жүргөнбүз да. Бул жерде эми бардыгы ушул 1 миллиард урдалып кеткен дегенден алысмын. Бирок ошол базага кирген эмес. Бүгүнкү күндө ошол корпоративный информационный система бир адамга 2 жолу киргизгенге мүмкүнчүлүк бербейт. Биз ошонун эсебинен ушул буйрук кабыл алып, потребная сумма будет финансироваться, исходя исключительно из данных корпоративной информационной системы социальной помощи деп буйрук кабыл алганбыз. Ошондон улам мына өз иретине келди. Бүгүн ошол канча акча бөлүнүп аткан болсо, ар биринин мындай дареги бар. Пини менен кирет. Азыр бир адамды 2 жолу киргизгенге мүмкүнчүлүк жок. Пин ал система кабыл алынбайт да. Биз мына ушул буйрукту жаңы кабыл алганда ошол райондор бардыгы тартипке келди. Биздин база канча берип аткан болсо, ошону гана финансировать этет. Бирок 2 район ушул потребный суммага вложиться этпей, ашыкча мурдагыдай адатынча заявканы берген. Биз внутренний аудит менен барып текшергенде, баягы бир адамга 2ден 3төн назначать эткен фактылар чыккан. Бул фактылар боюнча биз АКС ГКМБга материалдарды бергенбиз. 2 уголовный дело иш козголуп, бүгүнкү күндө тергөө жүрүп атат. Рахмат. Урматтуу Эркин Шамшидинович, вот жападан жалгыз министерство, мен мына 2 созывдын депутатымын да, өзүнүн ведомствосунда ревизия кылып, мына ачыкка чыгарды. Өкмөт бир поощрительный бирдеке жасайсыңарбы ушундай бир башка министрлерге эмете турган? Отчет тапшырылгандан кийин каралат го бул маселе. Жыйынтык боюнча. Анда Улукбек Тойчубаевич, ана 2018 жылга фактически 8 миллиард 372 миллион сом таркатыпсыздар ошол социальный пособие выплатага. 2019 жылда фактически 9 миллиард 765 миллион. Это увеличение на 1 миллиард 400 миллион сомов. Нуждающийся вот фактически увеличился вот на 1 миллиард 400 миллион сом. Урматтуу Мурат Ганиевич, биз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз жаңы мыйзам кабыл алып, ал мыйзамга ылайык мурда баягы чоң атасы менен чоң энеси менен иштегендердин пенсияларында кошо эсептечүбүз, ошолорду азыр жокко чыгардык. Ошонун эсебинен азыр бизге жаңы мындай пособияга укугу барлар көбөйдү. Мындан сырткары биз баягы гарантированный минимальный доход деген сумманы дагы 11%ке көбөйттүк. Анын эсебинен дагы пособия алуучулардын саны көбөйөт. Анан эң негизгиси былтыры биз 18 жашка чейинки инвалид балдардын караган ата-энелерине айлык маянаны киргиздик. Бул деген 650 миллион сом биздин бюджетке каралган. Ушунун эсебинен биз дагы көбөйттүк. Мындан сырткары мына балага сүйүнчү деген төлөмөбүз бар.
мурда бул балага сүйүүнчүн алуу үчүн бир топ справкалар топтош керек болчу. Маселен, жашаган жеринен, анан атайын банктан барып, счет ачып, реквизиттерди берип, никеге тургандыгы жөнүндө күбөлүк, паспорттарыны, баланын күбөлүгүнө айтор бир 5-6 справка, бул баягы кыйын, процедурасы кыйын болчу. Биз азыр мына санариптештирүү жылындагы жыйынтык катары же болбосо жемиши катары биз ушу балага сүйүүнчүнү келтире алабыз. Бүгүнкү күндө ушу балага сүйүүнчүнү алуу үчүн абсолюттук түрдө эч кандай документтердин кереги жок. Бир мамлекеттик кызматты алып атканда ошого в придачу алына турган акча болду. Маселен, ар бир төрөлгөн балага ата-эне күбөлүк алат. Ошо күбөлүктү алып атканда эле ооз-2 арызы менен мен ушул балага сүйүүнчү алайын дедим эле деген негизинде анан болгону талап кылынганы банкты ооз-2 сураш керек. Бүгүн мына РСК менен Айыл банк менен иштешип атабыз, экөө тең мамлекеттик банк. Бул банктар бизге азыр СМС, бесплатный СМС уведомление берүүнү дагы жолго койду. Ошонун эсебинен 72 миң балага сүйүүнчү дагы көп төлөндү да. Ошонун эсебинен ушундай бизде баягы түшүндүм, мен бюджет сиздин өзөстү. эмеңизди түшүндүм. Мен просто себеби мынабы социальный пособие выплата боюнча жогорку кеңешке депутаттарга аябай көп кайрылат экен да, бизге кайрылып атат. Ошон үчүн ушул сизге рахмат эле айткым келип атат да, сиз эгер ушул жерде чынында вот нуждающий семьяларга өкмөт тарабынан жардам жетсе, сиз ошого салымды кошсоңуз, ошол сиздин элдин алдындагы жакшы кызматыңыздын белгиси.